Саламатсыздарбы, ардактуу угармандар? Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу Куттуу Коломтоо уктуруусунун угармандары. Бул уктуруу угуп жаткан ар бир адамга никенин кыйын күндөрүндө азап чегип, үмүт таппай, бирок жүрөгүнүн тереңинде сүйүүнү сактап калууну каалаган күйөөлөргө, аялдарга, жаш жубайларга жана никеге жаңыдан даярданып жаткан жаш жүрөктөргө арналмакчы. Бүгүн биз чыныгы турмуш, чыныгы нике жана чыныгы сүйүү жөнүндө терең жана чынчыл сүйлөшөбүз. Коомчулукта сен туура эмес адамга үйлөнүп же турмушка чыгып алдың деген миф бар. Романдар, жомоктор, сериалдар, реклама жана жалаң идеалдуу мамилелерди сүрөттөгөн Instagram аркылуу көпчүлүгүбүз идеалдуу түгөйдү издеп, чыныгы турмушта андай болбогондо көңүлүбүз чөгүп, шек санайбыз. Бирок биз бүгүн ушул жалган ишенимди талкалап, чыныгы чындык менен бетме-бет келебиз. Нике бул тандоо. Бул процесстин ичинде сүйүү менен кабыл алуу, өсүү, кечирүү жана бири-бири үчүн күрөшүү турат. Сүйүү бул жөн гана сезим эмес, бул аракет. Кээде сүйүү өзүңдү толук түшүнүүдөн, өзүңдү Кудай сүйгөндөй көрүп үйрөнүүдөн башталат. Никеде жаракат алган жүрөктөр көп. Ачуулануу, түшүнбөстүктөр, көңүл калуу көп учурда өткөндөгү жаралардын жаңырганы. Бирок айыгуу да бар. Бүгүн биз ошол жолдорду бирге издейбиз. Бул уктурууда биз төмөнкү темаларга токтолобуз. Өзүңдү түшүнүүнү кантип үйрөнсө болот? Эмне үчүн мен туура эмес адамга турмушка чыктым деген ойлор коркунучтуу жана бул ойлор туура эмес? Кантип бири-бириңерди чыныгы турмуштук шарттарда кабыл алып, сүйүүнү сактап калууга болот? Кантип кызматты же жумушту никеден жогору койбой, өз үй бүлөңдү артыкчылык деп эсептөө керек? Кантип кечирип, бири-бириңердин жүрөгүңөрдөгүнү кайра уга билүүгө болот? Эгер никеңизде азыр оор мезгил болсо, бул уктуруу сиз үчүн. Өз жубайыңызды жакшы көрөсүз. Бирок башында күткөн романтика жок болуп кеткендей сезилсе, анда да биз менен калыңыз. Эгер өзүңүздү жалгыз, түшүнүксүз же жетишсиз сезип жатсаңыз, бул берүүдөн үмүт табасыз. Бул жөн гана теория эмес. Бул чыныгы турмуш, чыныгы күрөш жана чыныгы жеңиш тууралуу. Бүгүн сиз менен чындыктарды бөлүшүп, кайрадан сүйүүгө кайрылуунун жолун издейбиз. Биринчиден, туура эмес адамга турмушка чыгыптырмын же үйлөнүптүрмүн деген жалган ишенимди жокко чыгар. Сулуу кыз уктап жатканда Ханзада аны өпкөндөн бери көпчүлүгүбүз дүйнөдө бизге гана ылайыктуу жарым бар деп ишенебиз. Эгерде ал адам бизди толуктабаса, демек бул анын айыбы деп ойлойбуз. Тилекке каршы, бул жалган ойду жокко чыгаруунун ордуна көпчүлүк тескерисинче аны бекемдейт. Ооба, Кудай адамдарды жолугуштурат деп ишенем, бирок тандоо бизде. Сенин жубайың эң туура адам. Анткени сен аны сүйүп, аны тандадың. Кыйынчылык бул жаңылыштык эмес. Бир аял идеалдуу мамилени чагылдырган китепти окуп, идеалдуу күйөө деген тизмени түзгөн экен. Күйөөм ошол тизмедеги адамга туура келбесе, демек мен ката кетирдим деп эсептеген. Бирок Кудай кээде бири-биринен таптакыр айырмаланган эки адамды атайлап бириктирет. Анткени алар чогуу болгондо күчтүү болушат. Ошол аял күйөөсүн кандай болсо ошондой кабыл ала баштагандан кийин, анын кемчиликтерин эмес, күчтүү жактарына көңүл бура баштаганда, ал идеалдуу болбосо да, ал үчүн идеалдуу адам экенин түшүнгөн. Сүйүүнүн бир бөлүгү бул бири-бирибизди темирди курчуткандай курчутууга макул болуу. Кийинкиси болсо, өзүңдү Кудай сени сүйгөндөй кабыл алып үйрөн. Эгер сен чыныгы нарцисс адамга, өзүн өтө туура эмес сүйгөн, эгоист адамга турмушка чыкпасаң, анда никедеги көп ачуулануунун себеби мурунку жаралардын кайрадан козголушу болушу мүмкүн. Психологияда белгилүү, биз балалыкта тааныш болгон нерселерге тартылууга жакынбыз. Ошол тааныш үлгүлөрдү кайталай беребиз. Көпчүлүгүбүз өзүбүздү чын дилибизден кабыл албайбыз. Өзүн жек көрүү бул дени сак эмес мамиленин башаты. Биз башкаларды күнөөлөйбүз. Анткени өзүбүздүн караңгы жактарыбызды моюнга алгандан коркобуз. Мен көбүнчө күйөөмдү күнөөлөгөн нерселер бул мен өзүмдү кооптуу же жетишсиз сезген жерлерим болот. Эгер мен нике мени бактылуу кылат деп ойлосом, демек ал мени бактылуу кылышы керек. Эгер андай болбосо, демек ал күнөөлүү деп ойлойм. Бирок мен ошол эле учурда бактылуулук үчүн жоопкерчилик толугу менен менде экенин дагы түшүнүшүм керек. Өзүмө жардам бербестен, башкалар мени куткарат деп күтүп, анан нааразы болуу бул туура эмес. Сүйүү бул
аракет, көзөмөл эмес. Эң башкысы, Кудай сени сүйгөндөй өзүңдү кабыл ал. Бул сүйүүнү кабыл алуунун жана берүүнүн эң негизги ачкычы. Үчүнчүдөн, өз-өзүнчө эмес, чогуу өсүп өнүгүңүздөр. Бекем никенин негизи өзүн анализдөө жана өсүүгө даяр болуу. Аялым мага күнүгө ыр жазбаса да, ар кандай кырдаалга реакциясын байкап, өзгөрүүгө даяр экенин билүү мага баалуу. Мен ушундаймын дегендер ийгиликке жете албайт. Мындай сөздөр кыйынчылыктан качууну көрсөтөт. Ал эми ийгилик текебердикти жуткан момундуктан келет. Ар бир учурда бизде тандоо бар. Бири-бирибизге жакындайбызбы же алыстайбызбы? Сүйүүнү кармап калабызбы же жазалоо катары аны жашырабызбы? Кээде күнөө 100% сенде болбосо да, кечир мени деген эки ооз сөз чыныгы жеңилдетүүнү алып келет. Эгер жубайың бир нерсеге кызыкса, кызыгып, чогуу үйрөнүп көр. Жубайыңдын дүйнөсүнө кирип көрүп, чогуу убакыт өткөрсөң, ошол учурлар жакындаткан кымбат эскерүүлөргө айланат. Анан ал да өз кезегинде сени менен поэзия кечилерине арпаштайт. 4-дөн, жумушту никеден жогору койбош керек. Бул көпчүлүк никенин алгачкы 2 жылында кетирген эң чоң каталардын бири болот экен. Ар дайым иш менен алек болуп, кечки чалууларга, шашылыш иштерге жүгүрүп жүрүп, өзүңдүн бүт күчүңдү жумушка берсең, үйгө болгону калдыктар калат. Бир эже көп изденүү менен жумушуна чек коюп, жубайына көңүл бөлүп, романтикалык кечелер, эс алуу сапарларын артыкчылыкка ээ кылыш керек экенин түшүнгөн. 5-си болсо, эмне керек болсо ошону ачык айтыш керек. Адамдар, айрыкча эркектер, башка адамдын оюн окуй алышпайт. Коммуникация бул жөн гана сүйлөшүү эмес. Бул сезимдерди жана муктаждыктарды так, чынчыл жана ачык айтып үйрөнүү. Мен башында күйөөм мени сүйөт. Демек, ал менин муктаждыктарымды сезет деп ойлогом. Мисалы, чарчадым, бүгүн тамак жасагым келбейт дегеним, сен кечки тамакты уюштурушуң керек дегенди билдирген эле. Бирок ал түшүнбөсө, ал сүйбөйт деген жыйынтыкка келчүмүн. Эмоцияларды айтуудан корком, анткени бул менин алсыздыгымды көрсөтөт деп. Бирок сезимдеримди ачык айтуу бул мен үчүн эң чоң маанилүү сейкирик болгон. 6-сы, тилектер кезектешип ишке ашсын. Нике дайыма компромиссти талап кылат. Эки адам тең бир учурда өз кыялын ишке ашыра албайт. Мисалы, бизде экөөбүз тең кыял кечпиз. Ошондуктан ар ким өз оюн ооздуктагысы келбейт. Бирок биз бири-бирибизге тоскоол болуунун ордуна бири-бирибизге колдоо көрсөтүшүбүз керек экенин түшүндүк. Бир кызматчы аялдын күйөөсү анын кызматын колдоо үчүн ага кошулуп алыска барган экен. 5 жыл бою ал аялын колдогон. Өз мекенине кайтып келгенде аялы өз кезегинде күйөөсүнүн бизнес ачуу тилегин колдоп, үй иштерин, балдарын толугу менен өзү караган. Айрыкча балдар бар кезде ким үйдү карайт, ким жумуш менен алек болот деген маселелер оор болот. Ошондуктан терең талкуу, тилектештик жана Кудайдын багыты маанилүү. 7-си, эмне үчүн сүйүп калганыңды эстеп тур. Убакыт өткөн сайын романтика формасын өзгөртүшү мүмкүн. Мурункудай пляжда тиктешип отуруп эмес. Тамактан кийин идиш жууган күйөөң романтика болуп калышы мүмкүн. Мен жубайымдын кемчиликтерине эмес, жакшы жактарына көңүл бура башташым керек. Тамашаларына күлүп, анын эмгегин мактап, наалуудан алыс болгонум туура. Эгер ал мамилебизди бекемдеген жеке сапаттуу жолугушууларды унутуп койсо, анда мен уюштурушум керек. Жубайымдын жамандык кылгысы келген эмес экенин түшүнүп, анча-мынча кемчиликтерди кечирүү менен жүрөгүм жылый башташы мүмкүн. Жубайыңа ишеним көрсөткөндө, ал сен күткөн жакшы нерселерди керек болсо, андан да артыгыраак нерселерди тартуулай баштайт. Кийинкиси чын жүрөктөн кечире билүү. Кек сактоо никени иштен жей баштаган мите курт сыяктуу. Айрым учурларда кечирдик деп ойлойбуз, бирок ал сөз жүзүндө гана болот. Сен ар дайым же сен эч качан деген сөздөр бул мен али унута элекмин дегендин белгиси. Мен ачууланып жатам дегендин артында көбүнчө мен коркуп жатам деген чындык жатат. Бир түгөй Кудайдан суроо аркылуу бири-бирин жылдар бою кантип жарадар кылганын жана өз ара кантип никеге зыян келтиргенин түшүнүп, кат жазып, чын жүрөктөн кечирим сурашкан экен. Ушундан кийин бул аял күйөөсүнүн жүрөгүн көргөн. Ал аялын сүйгүсү келген. Болгону кантип сүйүш керекти билген эмес. Анан алар бири-бирин чын дилден угуп, көз жаш менен жарашышкан экен. Акыркысы, 9-су, эгер керек болсо жардам сураш керек. Көпчүлүк сени карап турганда бизде баары жакшы деген образды кармоо кыйын. Көпчүлүк адамдар сындаганды жакшы көрүшөт. Ошондуктан коопсуз жана ишеничтүү жер табуу оор.
Никеде оор убакыт жаралганда алгач Кудайды чакыр жана туура багыт, кеңеш бере турган адамдарды жолугуштурушун суран. Эч качан чыгуу жол катары ажырашууга чакырбайбыз. Бирок айрым абалдарда бул чындык болуп калышы мүмкүн. Бирок бул дүйнөнүн аягы эмес. Бул кечирилгис күнөө да эмес. Кудай сени дагы деле сүйөт. Бирок колду түшүрүүдөн мурун колдон келгендин баарын жаса. Кудайдын калыбына келтирүү жолу сени таң калтырышы мүмкүн. Эски бир айылда көп жылдар бою жашаган карыя кожоюн менен кемпир жашачу. Алар тынч, жөнөкөй жашоодо күн өткөрчү. Күндүзү чарба иштери, кечинде бири-бири менен тиктешип отуруп чай ичишчү. Көрүнүшү жөнөкөй эле болчу, бирок аларды көргөн жаштар таң калчу. Кандайча ушунча жыл бирге болуп, бири-бирин ушунча урматтап калышты экен. Бир күнү бир жаш келин ошол кемпирден сурап калды. Апаке, никеде кантип бактылуу болууга болот? Кемпир жылмайып коюп, очоктогу күйүп жаткан отту карады да мындай деди. Карачы мына бул отту. Бул от мындан 40 жыл мурун күйгөн. Жолдошум экөөбүз үйлөнгөндө очокко биринчи от жагылган. Ошондон бери биз эч качан отту толук өчүрүп салган эмеспиз. Кээде ал жай күйдү, кээде таптакыр күлгө айлангандай болду. Бирок биз аны кайра-кайра үйлөп жандандырып турабыз. Суу алып келип үстүнө төккөн жокпуз. Жөн гана сабыр кылып, кичинекей кадамдар менен кайра-кайра тутанттык. Нике да ушундай кызым. Кээде от жалындап күйөт, кээде өчүп бараткандай, кээде үмүт жок. Бирок эгер аны сактагың келсе, өчүрбө, көңүл бөл, кайра тутант деген экен. Урматтуу угарман, мүмкүн сенин жүрөгүңдө от мурункудай күйбөй калгандыр. Сүйүү баягыдай жалындуу эместир. Бирок ал көмүскөдө дагы деле бар. Аны кайра тутантуу мүмкүн. Жөн гана отту өчүрүп салба. Аракет кыл, сүйлөш, кечир, сура, ук, кайра танда. Ар күнү көңүл бур. Анткени нике бул бир күндүк сүйүү эмес. Бул өчпөс отко бирге дайыма от салып туруу. Эгер азыр бул уктурууну угуп жатып, жүрөгүңдө баары бүттүбү? Же дагы деле үмүт барбы деген суроолор болсо, айтмакчыбыз, үмүт бар. Биринчи кадам кичинекей болушу мүмкүн. Бүгүн жубайыңа чын дилиң менен рахмат де. Же кечирим сура. Же жөн гана аны карап туруп, мен сени дагы деле сүйөм де. Сен баарын оңдоп жибербешиң мүмкүн. Бирок баштап көрсөң багыт өзгөрөт. Эгер өзүң менен өзүң күрөшүп жатсаң, жардам бере алчу адамдарга кайрылуудан тартынба. Эгер никеңде кыйын учур болуп жатса, ишеничтүү адамдар менен бөлүш. Эгер жүрөгүңдө күмөн саноо болсо, Кудай менен ачык сүйлөш. Бул уктуруудан кийин жөн эле кетип калба. Бир кадам жаса. Жазып чык. Жолдошуң же аялың менен сүйлөш. Же жөн гана мен аракет кылам деп чечим кабыл ал. Себеби сүйүү бул сезим эле эмес. Бул аракет. Ушуну менен биздин бүгүнкү уктуруубуз аягына келип жетти. Кайрадан кийинки аптада амандашканча бар болуңуздар. Саламатта калыңыздар.